Үкі топу қыздың көркі. Абдан қооздолып, шуру мончоқтор бастырылған, төбесіне үкі тағылған, чайчыныдай эле болгон бул баш кийим кооз болгону менен ыңгайсыздыгынан улам кыргыз кызына канча жаштан баштап жана эмне үчүн кийгизилгенин билгиңиз келеби? Чебер түрмөгүнүн бүгүнкү берүүсүндө үкі топунун маанисине көңүл бурдук. Арыбаңыздар. Элибиз эзелтен ыңалап кыз жарыкка келген күндөн баштап секелек болор кезине деп, кийин чач өргөнүнө деп, селки болоруна деп, андан соң бирөөгө бүлө болоруна деп тапкан ташыганын камдашчу, кызарган жиптен кымбат буюмга дейре кыз балага арнашчу. Каадалуу аял затынын асем буюмдары, көрктүү кийимдери ошол кыз кезинен эле башталган. Кийимдерине күмүш топчу, көз мончок, суу мончоктор кадалган. Жашына карай шөкөттүү баш кийимдер кийгизилген. Ал эми атайы зер буюмдар чач өрүлгөндөн кийин гана тагылып баштаган. Ал эми бес сөз кылчу мончок бастырылган үкі топу кыз төрөлгөндө эле энеси тарабынан камдалып баштаган. Бир топ изилдөөлөрдөн улам үкі топу кыз бала 8-9 жашка чыкканда аны атайы бир ырым жасалып кийгизилгенин билдик. Көрсө кыргызда кыз бала төрөлгөндөн баштап эле энеси камданып, кымбат кийимдерди, зер буюмдарды, ошону менен катар өтө кооз үкі топу даярдачу. Элгенчиден өтүп топучан кыз болоюн деп, тактап айтканда 8-ден 9га караганда нарктуу байбичелерди чакырып, ырымын жасап, 40 өрүм чач өрүп, учун ак учук менен учуктап, башына ушул үкі топуну жакшы тилектер менен кийгизишкен. Албетте, ыңгайсыз баш кийим олдоксон кыймылдаса эле кыздын башынан түшүп калат. Ошондуктан кийгизип жатканда топуңду башыңдан түшүрбө деп дайындашкан. Кыз болсо аны баштан түшүрбөөгө тырышып, акырын отуруп турганга, майда арыштап, коюп түз басканга, башты тик кармаганга, оргу барга эмес, икемдүү кыймылдаганга аракет жасаган. Натыйжада булчуңдардын эске тутуусунун негизинде кыз баланын көзгө толумдуу көрүнүшү, сонун илберинки кыймыл аракети калыптанып, мүчө башынын түз болушу шартталган. Ошондой эле элибиз топудагы үкүнүн тарамдалышына карата анын үй бүлөдө канчанчы кыз экенин да түшүндүрүп бере алышкан. Ал эми топуга чөгөрүлгөн таштар анын атасы канчалык оокаттуу экенин көрсөтсө, топунун бийиктиги атасынын даражасын айкындап турган. Бардык касиеттин сырткы кийимде чагылып турушу кыргыздарды ашыкча мактануудан алыс, тескерисинче болушунча жөнөкөй болууга аргасыз кылган. Тухабадан шырылып тигилген, төбөсүндө үкүнүн канаты сайылып турган бул баш кийим кыздарга өзгөчө көрк берип турат. Кыргыз энелери бала тарбиясында жаагын жанып эле мындай бол, андай бол деп сөздүн баркын кетире берген эмес. Анын үстүнө бала тарбиясында сөздөн көбүрөөк аракет таасир этерин алдын ала билип, ушундай нускалуу ыкмада тарбиялашкан. Элибиз кызды барктап, таптап, сыйлап, эркелетип, ошол эле убакта акырын айтып бек таштап, нарк жолу менен, ырым-жырым менен, салт жолу менен, керек болсо кийим кече, баш кийим, кооздук менен дагы тарбиялашкан. Ошол улуу жолду биз дагы уланта жүрөлү деген ниет менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Мурас телестудиясынын чебер түрмөгү болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча айдан аман, жылдан эсен болуңуздар.